Assalamu alaikum, qadrdon көрушілер. Мисиркейчи каналының катталуучулары. 30 май 2022 жыл Жалал Ата буласы Сузакыр району Сарыбулак айына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү көпчүлүккө таанымал улакта жүргөн Тамай Сарат деп көбү билет болуш керек. Мына ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул аттан өзүңүз маалымат берип айтыңыз. Бул аттын эми жашы боюнча келсек, бул менин бир акаларымдын аттары да. Жашы боюнча окам 7 жашта. Үйүрү дагы өтө жакшы бунун. Балдары дагы жакшы пулга сатылып аткан. Бул акама кичине тыйын керек экен, ошо атты чыгарыш керек экен, ошо сатууга коюп атыптыр. Аттын улагы өтө таамай. Каласа bir жакшы жерде улактар болсо, ошого айтса барып булакка чаап көрүп алса эм болот. Тобу дагы өтө күчтүү бул аттынчы. Үйүрү башка сонун, аны караганга өтө жоош. Негизи бул жакта жакшы аттар чыгып жүрөт да. Жаштайынан эле ушул жакта багып чоңойгонбу? Жашынан кул жерде өзү колу бала чоңойгон ат. Акасы эмне? Азиз Нурбек дегендер чыгат. Белгилүү аттардын уруктарынан болуп кетеби ошондо бул? Атасын, чоң атасын Рыскул алган, Алабугада. Тажикстан. Жакшы. Негизи улагы таамай, Тамай. Бою канча чыгып калат бир көзчөнө менен айтканда? 1.60 тегерек, Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын берип айттык. Эми бул аттын көп деле айтып, сүйлөп маалыматын бергенде эле кажети жок болуш керек. Бул атты көргөн киши баары тааныйт экен. Себеби улакта чалып жүргөн, улакта жакшы ийгиликтерге жетип жүргөн аттардын бири Сарат десе көбү тааныйт экен. Сиздерге жакындан көрсөтөлү. Мындай кабак баштарынан көрүңүздөр. Таза кыргыз жылкылары ушулар болот. Жалал Атадагы жакшы аттар чыгып жүрөт. Ошол аттардын бири ушул ат болот экен. Ден соолуктары, ичип жегендери баары жакшы. Көрсөңүздөр болот. Казыктарынан дагы бир сыйра жакшылап көрсөтүп коелу. Ушул боюнча алдыга бастырып кое берсе, артынан чат аягынан көрсөңүздөр да болот. Бери кайрып бастырып коесуз. Бир чаап көрсөк болобу атта? Мындай көп кое бербейбиз, бири кое берип койсок болот. Бир нары, бир бери кылып туруп. Кene биздин көрүүчүлөр көрөт. Охо. Болот. Көп кыйнабайлы атты. Кыймылдарын көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Чуркаган деле ушул аткан октой эле кетет экен. Ат деген ушундай эле болот болуш керек. Жакшы. Жалаң эле ушул аламан улактарда жүрөт да. 5-5ке салып көрөдүңүздөр. Оз каттуураак да. Ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эми бул аттын баасына келеличи, баасын канча дейбиз? Доллар 10 000 атасы. Сүйлөшүлөр болобу? Келсе сүйлөшөбүз да. Жакшы кардар келсе сүйлөшүлөр болот, Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай жакшы аттарды колдон чыгарбай алыңыздар. Жашын айтып кеттик, 7 жашар 4 асый болуп калыптыр. Бою 1.60га чамалаган аттардын бири. Кулундары өтө жакшы. Баада сатылып жатат дейт, анткени жакшы аттардын кулундарын ушундай жакшы кетет. Андыктан экрандан номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркейчи каналы. Биз менен ар дайым чогуу олтуруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.